Саламатсыздарбы? Менин атым Алибек. Бүгүн чогуу англис тилин окуйбуз. Анда эмесе баштайлы. Так. 9 лекция. Керес, мурас, эстелик, сүйлөө. Memorial — это эстелик. Speech — сүйлөө. Орусча, на русском будет речь. For intermediate. Ортоңку уровнине карата тартылган видеосу. Биякта сөздөр бар. Бул сөздөрдү анан биз чогуу окуган текстти көрөбүз. Азырынча бир сыйра кайталап кетели. Specificity — өзгөчөлүгү. In advance — алдыда. Generations — муундар. Биякта текст силер көргөндөй. Мен буларын только мен сразу кыргыз тилинде окуйм. Анан силер балким билбей калган сөздөрдүн, мүмкүн болгон сөздөрдү айта кетем. Переводдорун кыргыз тилине которуп. Кыргыз адамдардын традицияларынын өзгөчөлүгү бул деген адам өлөрдүн алдында мамилеси сау. Эркек болобу, үйдүн башы болобу, же аял болобу, ал адам анын акыркы сөздөрүн айтыш керек. Specificity — өзгөчөлүгү жанакы жерде бар болчу. Анан no matter бул деген мамилесиз мындай болобу, тигиндей болобу. Орусча айтканда неважно, не имеет значения. Pronouns — айтып, айтуу. Say, talk, say, tell ошол сөздөргө жакын да мааниси менен. Так. Адатта бирөө карып калганда ушул адам алдыда ойлонуп баштайт. Анын эстелик эмне деп сүйлөрүн, кийинки муундарга эмне деп сүйлөрүн эрте ойлоп баштайт. In advance — алдыда. Memory of speech — буну билесиңер, бул болсо биздин темабыздын аты. Generations — муундар. Орусча айтканда поколение. Адам так carefully кандай болот эле. Кечиресиз, переводчикке жаза коеюнчу. Carefully. Мен дагы чогуу силер менен кыргыз тилин окуйм. Кылдаттык менен. Что для меня немного непонятно. Я никогда не слышал это слово. Кылдаттык менен. Орусча айтканда внимательно болот. Внимательно. Адам кылдаттык менен ар бир сөздү жакшы кабыл алат. Ушул сөздөр жашоонун experience. Кыргызчасын билбейм мен. Орусча опыт болот. Анын ушул сөздөр анын жашоонун опытын
Conclusions. Жыйыт беле? Жыйынтыктарын анан ойлонуу. Кайсыл? Advice. Я думаю, силер билесиңер го деп ойлойм. Орусча это советы. Анан ойлойт, кайсы советтерди же осуят ал анын балдарына, анан grandchildren, правнуки. Внуки же, да? Небере, да. Анын неберелерине берип алат. Анын неберелерине, балдарына, анан кайсы советтерди ал болсо анын балдарына, анан неберелерине берип алат. Аларды коргош үчүн, аларды кийин каталарды кылганынан коргош үчүн. Алар болсо кийинки жашоосунда каталарды кетирбесин деп ошодон коргогонуна аракет кылат экен, Так. Carefully, кылдаттык менен. Consider, кабыл алат. Conclusions, жыйынтыктар. Protect это коргоо, да? Так, экинчи сөздөр. Spouse, жубайы. На русском это будет супруг же супруга. Property, мүлк. Property. На русском это будет наследство, что ли? Так, ну-ка. Property. Собственность, собственность. Livestock, мал чарбачылыгы. Это что-то с скотом связано было. На русском как будет? Просто мен бул сөздөрдү мен да билбейт экенмин да. Домашний скот, да. Эгер адам эрте өлгөндө, ал анын эстелик сүйлөгөнүн анын жубайы менен айтат. Ал өзү айтпай, анын жубайы аны айтат экен, Мааниси ушундай. Эмне болбостуктан күйөөсү анан аялы кайсы сөздөр айтылыш керек экенин анын балдарына айтат. Алар кийинки жашоосунда гармонияда жашаш үчүн. Так. Силер билбейби? Бир эле сөздү таптым. Harmony. Harmony это кыргызча билбейм буну. Орусча гармония ушундай эле болот. Гармония. Алар кантип мүлк, да? Мүлктү кантип балдары алар болсо балдардын арасынан мүлктү кантип таратууга ойлонушат. Horse and livestock. Livestock being. Ошол мүлк болсо мал чарбачылыгын дагы кошулат экен, Мал чарбачылыгы ошо мүлккө кирет экен да.
Аны ошо мал чарбачылыгына аттар, уйлар, койлор, анан төө төө да верблюд төөлөр кирет экен. Э, традициясынын адатында ата эненин үйү эң кичүү бала менен алынат. Ал үйдө эң кичүү бала алат экен, Анан улуу балдар бөлүнүш керек. Анан алардын өзүнүн үйүн табыш керек. Өзүлөрүнүн үйүн табыш керек экен. Кечиресиз, мен котормом жерлери менен туура эмес болуп калышы мүмкүн. Кечирим сурайм, эгер ушундай болсо. Так, ладно. Parental, youngest. Separate. Separate. Может быть, некоторые из вас этого не знают. Ой. Separate. Бул деген бөлүнүү. Орусча бул деген делиться, разделиться. Бул биринчи бөлүгү бүттү бул сабактын. Эми биз деген экинчи бөлүгүндө көрүшөбүз.